Баарыңыздарга салам. Буга чейинки видеодо Москвадагы төрөткана, биринчи төрөтүү, ошол айымдарга тиешелүү темаларда сүйлөшкөнбүз. Бул видеодо балага керектелген нерселер, төрөтканадагы 3 күнүм кандай өттү, ошол боюнча айтып бергим келип атат. Балким сиздерге дагы кызыктуу, пайдалуу болуп калышы мүмкүн. Төрөтканадагы 3 күндө эмнелер болду? Эми улуу сөздү уят жок деп коеюн. Бул айымдарга тиешелүү тема болуп аткандан кийин баардыгын эле ачык айтып берейин. Сөзсүз дараатканага кичинекейге бар деп аябай кыйнашат. Жабышып алышат, давай бар деп. Себеби бул дагы аябай маанилүү. Ошон үчүн башында өтө көп суудан ичип, суусундуктарды ичип барганга аракет кылыңыздар. Анан дагы бир кызык нерсе, канчалык баргың келсе дагы бара албай калышыңыздар мүмкүн да. Мындай таң калыштуу нерсе, бирок ошондой болот. Эгер андай болгон болсо, бизде Москвада ошол мен төрөгөн төрөтканада бардыгында эле бар болсо керек, душ бар экен. Душта сууну агызып коюп туруп анан отурсаңыздар жардам берет. Мен дагы бул лайфхакты YouTube'дан бир кыздардан көрүп калган болчумун. Балким сиздерге дагы керек болуп калат. Анан кичинекейге барган өзүнчө тема, чоңго барган бул эмне отура эле нерсени айтып атат деп ойлобоңуздар. Чынында эле бул билип алыш керек болгон нерселер. Кыргызча мындай контент дээрлик жок экен YouTube'да. Орусча бар экен, а эми кыргыз тилдүү мындай видео көргөн жокмун. Ошого айтып берейин деп атам. Чоңго баруу өзүнчө маселе, чоң. Ошол үчүн слабительный бар, дары бар. Барганга жардам бере турган свечалар бар, дарылар бар. Ошолорду дагы карап, роддомго өзүңүздөр менен эле алып барууну сунуштайм. Анан коюу тамак жей туруңуздар, ичти катыра турган, суюгураак, ошо суусундук, шорпо, ошол сыяктуу нерселерди жеңиздер. Анан кээ бир кыздарда сол толгоо болушу мүмкүн. Сол толгоо деп коет экен, матка баланы эмизгенде матка сокращение болот. Сокращение болгондо аябай ооруйт. Башында бир 2-3 күн өтө катуу ооруйт. Негизи первородка бар да, болбойт экен көбүнчө. Бул экинчи, үчүнчү балдарын төрөгөн айымдарда болот экен. Тилекке каршы менде биринчи баламда ошондой болду. Врачтарга айтсам, обезболивающий ичсең болот деди. Бала эмизип аткан учурда иче турган дарылар бар, ошолорду ичип алсаң болот деп айтышты. Эгер аябай жан жатпай оорутуп аткан болсо, ичип алыңыздар. Анан биринчи эле төрөттө сиздерде дагы ушундай болсо, коркпой эле коюңуздар, бул деле нормалдуу экен, бирок көптөрдө биринчи баласында мындай болбош керек экен. Анан балага прививканы да көп сурашат, кандай прививкалар салат экен деп. Эгер туура эмес айтып атпаган болсом, 2 прививка салат, БЦЖ, анан кийин гепатит Б-га. Өзүңүздөр кол коюп бересиздер, мен макулмун деген ошол менен анан салат. Андан кийин Москвада 2 жолу кан алды. Бул общий анализ крови, колунан алды. Анан таманынан, согончогунан алат. Бул скрининг экен. Ал жактан ошо баланы кандай оорулар болушу мүмкүн, генетикалык, ошолор текшерет экен. Эгер баары жакшы болсо чалып кабар бербейт, ал эми кандайдыр бир күмөндөр болсо чалып айтышат экен. Балаңда ушул сыяктуу бир оору болушу мүмкүн деп. Андан кийин чыгарда ошол выписка болордун алдын сөзсүз УЗИден текшерет маткаңыздарды. Эгер текшербей койгон болсо, эми андай болушу мүмкүн эмес болсо керек, бардык эле жерде текшерет. Текшербей койсо, өзүңүздөр барып, сөзсүз УЗИден бир жолу көрсөтүп алыңыздар. Бул чынында эле өтө маанилүү нерсе. Анан кыздар баланын биринчи эркелетип какашкасы капкара болот. Коркуп кетпеңиздер, бул эмне болду, ичип өтүп кетти деп. Капкара кадимки эле уголь, көмүрдөй эле капкара болот. Бул меконий деп коет. 2-3 жолуга чейин ошондой капкара, анан ушунчалык көп болот. Мен ойлогом, кичинекей балада бир мындай бир кашыктай эле болсо керек депчи. Андай эмес экен, буларда аябай көп болот экен. Ошого чоочубаңыздар, ал баарында эле ошондой. Аябай быдылдап токтобой сүйлөгөнгө аракет кылып атам, себеби кызым уктап атат азыр. Туруп калышы мүмкүн. Андан кийин сүт боюнча төшүңүз жарылган жокпу, кантип эмгиздиңиз, кантип айыктырдыңыз, бул дагы өтө чоң көйгөйлүү маселе. Менде дагы жарылды, көптөрдө эле ошондой болот экен. Пуриван деген крем алып алгам, ошону сүйкөп аттым. Ар эмгизген сайын эле сүйкөп, канча эстеген сайын эле улам эле сүйкөп аттым. Анан такыр эле болбой калганда 2-3 күнү менде биякта жок экен. Накладки болот, силиконовый, Вайлдберристе сатат. Ошондой алган болчумун. Кээ бирлер пайдасыз эле нерсе дейт экен, бирок мага пайдасы тийди. Бир 400-500 рубльдин тегерегинде. Болсо сиздер да алып коюңуздар. Ошол накладки менен эмгизсеңиздер, анчалык өтө катуу оорубайт. Андан кийин
үрпү дагы тезирээк айыкканга жардам берет. Мен өзүм мындай кылып аттым, үйгө келгенден кийин бир жагын гана эмгизип, бир жагын молокосос менен сүтүн саап аттым. Саап анан бутылка менен берип аттым. Дагы бир маанилүү нерсе, бутылканын тешиги сөзсүз кичинекей болуш керек. Жанагындай мынткенде шаркырап агып турган упчу болсо жарабайт, себеби бала ошого көнүп калат дагы. Кийин мээнет кылып мындай күч менен соргусу келбей оозунда ачып эле жатып мындай өзү эле тама бериш керек деп ошол нерсеге көнүп калат экен да. Ошого сөзсүз ошондой бутылка алыңыздар. Мен ушул бир инстаграмда тренд болуп аткан бутылканы алгам. Жакшы экен, муну дагы аябай кадимки эле эмеде кылып күч менен соруп чыгарат да. Ошентип бир жагын саап молокосос менен бутылка менен берип бир күн бою крем сүйкөп, ал жагы толук жакшы болгондо анан бул жагына өтүп ошентип бир жума аябай алыштым. Анан жакшы болуп кетти. Сиздер дагы кылып көрүңүздөр, балким жардам берип калат. Биринчи эле сүт шааркырап келбейт. Бул дагы нормалдуу нерсе. Баланы бала жарык дүйнөгө келгенден кийин биринчи 2 саатта сөзсүз эмгизиш керек экен. Бул нерсе өтө маанилүү экен. Психологияда дагы айтылат, бала менен эненин ортосунда ошол учурда байланыш пайда болот экен да. Окситоцин бөлүнүп чыгат. Баланы көргөндө мээрим, сүйүү, ошол нерселерге жооп берген окситоцин гормон бөлүнүп чыгып, анан сүт келет экен да. Ошол үчүн сөзсүз 2 сааттын ичинде эмгизгенге аракет кылыш керек. Мен жаткандан кийин мага болжол менен 1 сааттан кийин эмгиз деп айтышты. Эмгизгенде ошол сүт шаркырап чыкпайт, молозиво болот. Бул жана уйлардагы ууз деп коет го. Ошол сыяктуу элестетсеңиздер болот. Аябай калорийный, коюу. Андан бала бир аз эле эмсе, курсагы тоюп калат. Ошого аз болуп атат, жок болуп атат, сүтүм деп кыжабат болбой эле коюңуздар. Баарында эле ошондой болот. Анан эгер кош бойлуу учурда төштү тузду суу менен чайкап турса, кийин жарылбайт деп уккам. Бирок мен өзүм чынында практика жүзүндө көргөн жокмун. Бирок көптөр ушундай кеңеш берген болчу. Кимге жардам берсе, комментарийге жаза кетиңиздер. Анан роддомдо ошо 3 күндө баланы текшеришти, өзүңдү текшерди, чыгып. Мен үчүн чын айтсам ошо 3 күн бир 3 кылымдай эле өттү. Себеби мына уктап баратсаң эле бирөө кирет, ана уктап баратсаң эле дагы бирөө келет, бирөөнүн баласы ыйлайт, айтор 3 күн уктабай, ушунчалык кыйналып, чарчап үйгө кеткенге шаштым. Апам айтып калат, биз мурда роддомдо жыргап эле жатчубуз, силер эмнеге чыкканга шашасыңар депчи. Анан күлдүм. Ал убакта деген алардын балдарын карап беришчү, эмгизгенге эле алып келчү да. Азыр деген өзүң жан денең ооруп, кыйналып турсаң, баланы да карашың керек болот, бүт процедураларга барышың керек. Чын эле аябай кыйын экен да. Москвада контракт менен төрөсөңүз гана жаныңызга бирөөнү киргизсеңиз болот. Акысыз төрөсөңүз ОМС менен тилекке каршы эч кимди киргизбейт. Только партнерский роды болгон учурда төрөт учурунда гана киргизсе болот ОМС менен. Палатага киргизбейт. Айтылуу колики боюнча чымын такырда жатты. Колики боюнча сүйлөшөлү. Колики бул өзүнчө чоң тема. Колики, газики дегендер бар, билесиздер. Газики болсо бул оңоюраак экен. Ичине газ толуп калат дагы, мындай массаж кылып, бир нерсе кылып жардам берсең балага, газы чыгып кеткенден кийин жеңилдеп калат. Колики бул бир приступ да, мындай кандай түшүнсөм, эч нерсе жардам бербейт, бала тырышып калат. Ичи мындай түйүлүп ооругандай болот да. Бизде кызыбызда колики роддомдон башталды. Менин толук бактыма биринчи күнү жакшы уктадык, экинчи күнү эле таңкы 5тен баштап 12ге чейин ыйлады, 7 саат. Албетте токтобой ыйлаган жок, бир 10 мүнөт уктайт, кайра туруп ыйлайт, 10 мүнөт уктайт. Ошо мен алым кетип, жана баланы, кызымды эмне кыларын билбей калдым. Эртең аягында чыдабай педиатрга барып, мен бир нерсе болуп атат окшойт, ооруп атат окшойт, же сүт жетпей атат, смесь бергиле деп барсам, чечиндирип, бул жагын кармап, чымынга жин келип атат да, эрегишип мага кайра камерага келет. Чечиндирип жонун кармап, ысык көрдүңбү, ысык болуп атат. Бул ичи спазм болуп, сенин кызыңдын ичи түйүлүп ооруп атат деп айтты. Анан эмне кылсам болот десем, эспумизан бер, анан 2-3 ай эле күтөсүң, башка айлаң жок. Бардык эле балдарда ошондой болот. Чыдаш керек, ашказаны пищеварение ордуна келгенче ошондой сабыр кылып эми чыдайсың деп койдум. Анан коликиге биогая жакшы деп айтышат. Биогаяны ошо көптөр роддомго алып барып эле биринчи күндөн эле дароо берип баштайт экен. Ал ошол ашказанда керектүү бактерияларды орнуштурганга жардам берет экен. Ал пробиотик.
негизи пробиотиктердин баардыгы мындай далилденген эмес экен, 100% баарына жардам берет деген нерсе жок. Бирөөгө туура келет, бирөөгө туура келбей калышы мүмкүн экен. Бирок көптөр ошо биогаяны аябай макташат. Сиздер да алып көрүңүздөр, балким сиздерге да жардам берип калат. Анан укропная водичканы да көптөр берет, зыяны жок деп айтышат. Биз дагы берип көрдүк, бирок бизге ал такыр жардам берген жок. Бизге эспумизанга да жардам берди. Бирок бул көптөргө тескеринче жардам бербейт экен. Бизге ошо эспумизан жардам берди. Анан сабсимплекс деген дагы бар. Ошону дагы көптөр макташат. Негизи эле ошо коликиге дарынын түрлөрү көп. Мен деле бир жума бербейин деп аябай аракет кылып аткам. Көптөр айтышат, массаж кылып кой, анан ысык бирдеме басып кой ичине, жакшы болуп калат депчи. Биз деле колубуздан келишинче эч нерсе бербейли деп массаж деле кылып аттык, ар кандай көтөрүп аттык, ичине ысык үтүктөп ошол эмелерди коюп аттык. Такыр болгон жок. Анан жөн эле кызыбызды кыйнай бербейли деп эспумизан берсек, дароо жакшы болуп калды да. Ошол приступ башталганда көптөрдө колики түндө болот же кечинде болот экен. Ал бир убакта болот да, дайыма. Бизде таңкы 5-тен 12-лерге чейин болчу. Дайыма ошондой болчу. Ошол учурда эспумизан берип коюп, бир аз ыйлайт, кыйналат, бирок бир аз жеңилирээк болуп өтүп кетип атты да. Дагы шүгүр, азыр айткандай ойгонуп атат. 2 ай болуп калды. 2 айда буюрса колики уже кетип калды. Кыйла жакшы, андай ыйлап кыйналбай калдык. Балага кийимдер боюнча, биринчи балам болгон үчүн мен кооздугуна эле карап, ушундай жакшы экен, розовый экен, кызыл экен, тазыл экен деп ала бериптирмин. Бирок практичностька караш керек экен. Кийимди чечкенге ыңгайлуубу, балага ыңгайлуубу, денесине ыңгайлуубу, ошонун баарына. Эгер сиздерде дагы биринчи бала болсо, кенен айтып берейин, бул кийим дагы өзүнчө бир тема. Биринчи эле ошо одноразовый пеленкилер болот. Ошондой алып койсоңуздар болот. Анан многоразовый пеленки бар. Мен ушундай 2 штук алгам дагы, кесип туруп 4 кылып алдым. Бир жака алып барганга дагы аябай ыңгайлуу экен. 100 жолу жуудум, буларды эч нерсе болгон жок. Анан ползунки деп коебу, аттарын бир аз адаштырып айтыш мүмкүн, кап этпейсиздер. Ушундай ползункилерди алганда ич жагында резинкасы аябай чоң, талиясында ошо резинка аябай чоңун алсаңыздар, ичи жылуу, жакшы жүрөт экен. Мындай ичкелер буралып суралып, ар жака кир жака кетип, ылдый түшүп аябай жүдөмүш. Анан бодилер аябай жакшы, распашонкага караганда. Распашонка жайып, бир жуугандан кийин бияк тияга ачылып, мындай тартсаң мындай кетип, билбейм, мен балким туура эмесин алып алдым, мага такыр жаккан жок. Ошого бодилер аябай жакшы экен. Башында бул жагында топчулары болот. Кнопкалар ачып туруп эле кийгизип, ылдыйына да жаап коесуң, баланын ичи дагы ачылбайт, жел дагы кирбейт. Кыскасы ошол боди аябай жакшы экен. Анан шапочки. Кыздар ушундай шапочка албай коюңуздар. Бул бурала берет. Мен түндө ушундай бир окуя болду. Шапкасы буралып кетип бетине. Багыш кызым дем албай калыптыр. Дем албай мынтип деп баштаптыр да. Мен ошол учурда түш көрүп аткам. Түшүмдө мен дем ала албай жатыптырмын. Анан мынтип чоочуп кетип эле ойгонуп карап коеюнчу деп манежин карасам эле мынтип атыптыр да. Ошондой жүрөгүм түшүп, дароо шапкасын чечип ала калдым. Ошон үчүн андан кийин бул шапканы такыр кийгизген жокмун. Бурала берет, жүдөмүш, анан бул жерине байлашың керек, ал чыгып кетет. Кыскасы, мындай шапка албай эле коюңуздар. Андан көрө ошол сыяктуу тыпыйган жакшынакай шапка алсаңыздар, чечилбейт, жүдөбөйт, бала дагы жакшынакай жүрөт экен. Ушундай антицарапки ушундай резинка менен болгон албай эле коюңуздар. Бул деген бир аздан кийин резинкасы чоолуп кетет да, түшө берет. Сиздер аны тага берип жүдөсүздөр. Андан көрө ошол сыяктуу бантик менен болгондор болот. Ошону алсаңыздар, лента менен акырын байлап коесуздар, түшпөйт. Биз антицарапкини дээрлик 1 айга чейин эле таап жүрдүм. Себеби бетин мынтип тытып эле көзүн чукуп бирдеме кыла берчү. Азыр болсо, Кудайга шүгүр, колум жакшыраак башкарып калды. Кайсы жерине келип токтодум эле, унутуп калдым. Дээрлик баардыгын эле айтып бердим окшойт. Кызым ойлонуп калды. Видеону көргөнүңөргө чоң рахмат. Буюрса кийинки видеолордо энелик сезимдер тууралуу, кандай сезимдер болот экен, можон, төрөттөн кийинки сезимдер тууралуу ошолор боюнча сүйлөшөбүз. Инстаграмдан өткөндө сурамжылоо кылганда көп кыздар өзүнүн окуялары менен бөлүштү эле. Буюрса ошолор боюнча дагы айтып беребиз. Кариана, айтып беребизби, жаным?